Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alloh subhanahu wa ta'alaning yordami bilan Sharh Urjuzatul Mi'iyya fi zikri hali ashrafil bariyya degan kitapты улантып атабыз. Мааниси чоңдурмосу шарх 100 саптын 100 сап эмне дейт? Шарапаттуу тара жаратылгандардын эң шарапаттуусу болгон пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам өмүр баянын камтыган 100 ыр сап, 100 сапты түшүндүрмөсү ошол тууралуу китепти окуп атабыз. Анан биз азыр канчанчы 4-жылга жеттик. 26-сабында айтат шейх: "Сумма да'a fi arba'il awami bil amri hajratin ila al-islami." Андан соң дейт 4-жылы дейт. Фи арбаил авам деп коет, туурасы бирок шейх айтат фи рабия деген туурасы. 4-жылы бил амри жахратин ила al-islami дейт. Чакырган дейт. 4-жылы чакырылган исламга ачык чакырган дейт. Буйрук болгон дейт. Исламга ачык чакырууга буйрук болгон дейт. Демек эмнени түшүнөбүз буга чейин? Бул деген 4-чү пайгамбар болгондон кийин 4-жылда 4 жыл өткөн соң ошондо анан эмне болот? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга даватты ачык кылууга, ачык исламга чакырып баштоого буйрук кылынган. Демек эмнени түшүнөбүз? Ага чейин кандай болгон экен жашоо дават? Ага чейин жашыруун болгон, жабак болгон. Имам Ибн ал-Кайим рахимахуллах Задул Маат китебинде айтат: "Вaqama ba'da zalika 3 sinin yad'u ila Аллахи субханаху ва таала мустахфиян." 3 жыл андан соң дейт, пайгамбар болгондон кийин, пайгамбар болгон соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 3 жыл Аллахка чакырып, жашыруун Аллахка чакыра берди дейт. Андан соң сумма назала алейхи, андан соң ага түшүрүлгөн аяттар. Эмне деген кайсы аяттар? Фасда бима ту'мар ва ариданил мушрикин деген. Сага буйрулган нерсени жарыяла. Сага буйрулган нерсени жарыяла жана мушриктерден, ширк кылуучулардан баш тарт деген аят түшкөн. Инна кафайнакал мустахзиин. Биз сени мазактагандардан сени куткарабыз деген аят. Ушул аят түшкөн соң эмне кылган? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам даватын жарыялаган, ачык жарыялаган. Жана коомуна ачык душмандыкты жарыялаган. Душмандыкты жарыялап, аларды капыр экендигин жарыялап, алар эгерде исламды кабыл албаса түбөлүк тозокко барат экенин кабарлап, ошентип ачык дават кылып баштаган соң эмне болду? Ваштаддал аза алейхи дейт. Андан кыйынчылыктар башталды дейт. Кыйынчылыктар күчөп баштады. Ага жана мусулмандарга. Андан соң эмне кылды? Ошентип улана берди. Ошондой абалда качан аларга 2 хижрат буйрук кылынганга чейин дейт. 2 хижрат буйрук кылынган андан соң дейт. Булардан эмне түшүнөбүз ушул саптардан? Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биринчи 3 жыл эмне кылган экен? Жашыруун дават кылган экен. Мындан бизге кандай сабак? Эгерде бир коркунуч болгон болсо, кайсы бир мамлекеттерде же бир кандай бир абалда эгерде коркунуч болгон болсо, дават кылууда сен өмүрүңө коркунуч, сен абалыңа ортчулук ушундай кооптуу абал болгон болсо, жашыруун дагы дават кылса болот экен. Буга далил, буга дагы анык мисалдардын бири качан Союз убагында. Союз убагында исламга дават кандай болгон? Исламга чакыруу жашыруун болгон. Көрсөтүп, мындай Аллах субханаху ва таала пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жашоосунда ар кандай абалдарды өткөзгөн. Эмне болуш үчүн? Бизге сабак болуш үчүн. Ар учурда бизге дагы ушул пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам өмүрүнөн өзүбүзгө жооп табыш үчүн. Көрсөтүп, оор абалда болгон, жеңил абалда болгон, күч болгон абал болгон, алсыз болгон абал болгон, ар түрдүү абалдар болгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашоосундачы. Ошол ар бир ошонун абалынан эмнекен? Эгер биз дагы ошондой абалга түшүп келип калсак, биз эмне кылышыбыз керек экенине бизге жооп болуш үчүн. Көрсөтүп, ошондо мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам даватын жаңы баштаганда өзгөчө качан алсыз болот? Башында да. Сени колдогондор аз болот. Көрсөтүп, сага ишенип, сени арты ээрчигендер аз болот. Ошондой учурда башында эмне кылса болот экен? Жашыруун дават кылса болот экен. Коркунуч болуп аткан болсо. Көрсөтүп, коркунуч болгон болсо, анык коркунуч болгон болсо. Ушул жактан сөзсүз биз айырмалай беришибиз керек.
Анык коркунуч менен жөн эле адамдын коркоктугу менен. Адам өзүнүн коркоктугун бул коркунуч деп актанбаш керек да. Коркунуч бул анык коркунуч бул башка нерсе. Адамдын коркоктугу болсо бул башка нерсе. Кээ бирлер ошо өзүнүн коркоктугун, өзүнүн алсыздыгын, өзүнүн жалкоолугун ар кандай бир шариаттык өзүнө бир актанууларды, бир жолдорду, үзүлүүлөрдү таап алат да, издеп. Биз алсызбыз, абал мындай, анан тигил бул деп ар кандай өзүнө жол таба берет да. Жок, мына чыныгы биз Аллах Тааланын алдында ыкластуу болушубуз керек, чынчыл болушубуз керек Аллах Таала менен. Чынында коркунуч болгон болсо, мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга, мусулмандарга башында кандай коркунуч болгон? Өлтүрүп кой коркунуч болгон. Чынында эле кээ бир сахабаларды өлтүргөндөр болгон. Шахид болушкан кээ бирлер. Ушундай чыныгы коркунуч, анык коркунуч болгон болсо, анда эмне кылса болот? Жашыруун дават кылса болот. Жашыруун кылса болот. Ал эми коркунуч жок болсо, эмне кылыш керек? Анда дават кылыш керек. Ачык дават кылыш керек. Эгерде коркоктук, сен эгерде коркоктук кылып жүрө берсең, адашууга чакыргандар коркоктук кылбайт. Алар күтпөйт. Сен алсыз болуп, жалкоо болуп жүрө берсең, алар жалкоолук кылбайт. Мына ушул да акыйкат менен жалгандын күрөшүүсү дайыма болуп турат. Мына эреже катары алыш керек да. Качан эгерде кайсы бир жерде жалганга чакыруу, адашууга чакыруу күчтөлгөн болсо, эмне болуп калат? Анда акыйкатка чакыруу алыстап кетет. Акыйкатка чакыруу дагы негизи эреже катары кайра күчөш керек. Кайсы бир жерде ширкке чакыруу күчтөлүп келаткан болсо, таухидке чакыруу эмне кылыш керек? Күчтөлүш керек кайра. Кайсы бир жерде бидатка чакыруу күчтөлүп атса, эмне кылыш керек? Сүннөткө чакыруу да күчтөнүш керек. Ушундай тиричүү болуш керек. Түшүнүсүзбү? Кайра ошо абалды көргөндө кайра биз дагы ойгонушубуз керек да. Аллах Тааланын динин коргош үчүн, Аллах Тааланын акысын коргош үчүн биз дагы турушубуз керек. Кайдыгер болуп, өзүбүздүн дүнүйөбүздү, өзүбүздүн иштерибиз менен жүрүп албай, Аллах Тааланын ишине биз кайдыгер карабашыбыз керек. Ошол Аллах Таала бизге акыйкатты түшүндүрүп койгондугуна шүгүр келтирип иретинде. Бизге Аллах Таала чоң неамат берди, туурабы? Таухидти түшүндүрүп койду, сүннөткө алып келип койду. Мунун натыйжасында иншалла Аллах Таала ушуну бекем кылып, ушунда өтүп келе турган болсок, беш бизге угадаланган. Бирок биз ушуга шүгүр келтиребизби? Ушунун чын эле баркын билебизби? Ошо менен биз сыналабыз. Эгерде муну биз сыноодон өтпөсөк, буга биз шүгүр келтирбесек амал менен, бул неамат бизден кетип калышы мүмкүн да. Анан дагы мындай эреже бар. Кайсы бир жерде акыйкатка чакыруу алсыздап кетсе, жалганга, батылга, адашуунун жайылышын күтө бер. Кайсы бир жерде таухидке чакыруу алсыздап кетсе, ширктин жайылышын күтө бер. Кайсы бир жерде сүннөткө чакыруу алыстап кетсе, ширктин жайылышын күтө бер. Кайсы бир жерде жакшылыкка чакыруу, жамандыкка кайтаруу алсыздап кетсе, күнөөлөрдүн, башка мункараттардын, жаман иштердин жайылышын күтө бер. Ушундай да, көрсөтүрбү, эреже. Ошондуктан аманчылык болгон кезде, бул аманчылык абалды айтып атабыз, көрсөтүрбү? Тынчтык абалды айтып атабыз. Эми алхамдулилля, азыркы учурда биздин мамлекетте кандай абал? Тынчтык абал, алхамдулилля. Болгондо мына айтыбызда, эмнеде правовое государство дейт биздики, укуктук мамлекет. Маселе болгондо эмне кантип чечилет? Келип курал жарак менен келип сени коркутуп ушинтип чечилеби бизде? Жок, алхамдулилля, Аллага шүгүр. Эгерде чында эле бир узундук кылып сага бирөө кылса, эмне бар? Падыша бар, мамлекет бар. Укуктарды коргой турган, туурабы? Алхамдулилля, мындай болуп турган абалы бизге жакшы. Тынч абал болуп тургандыгы, алейхиссалам, ушундай тынч абал болуп тургандыгы бул бизге жакшы. Аллах субхана таала Куранда айткан, фаин жанаху лиссалми фажнах лаха деген. Эгерде алар келишимге, ошо тынчтыкка алар умтулса, сен дагы ошого умтул деген. Тынч абал болуп тургандыгы мусулмандарга керек. Тынчтык, аманчылык бул эмне? Аллахтан болгон чоң жакшылыктар, неаматтар. Ушуларды сактап калуу ар бир мусулмандын милдети. Эмнеге? Эмне себептен экен? Ошондой абалда биз исламды жакшы айта алабыз. Ошондой абал чында эле, эгерде мына коркунуч абал болсо, элсе Аллах сактасын, согуш абал болсо,
ислам, акыйкат, дин деген нерсени адам ойлобой эле калат. Көрсөңөр, эгерде биз адамдарды ла иляха иллаллахка алып келип, жалгыз Аллахка сыйынууга алып келип, куфурдан алыс кылып, ошондой абалга биз алып келип, алар натыйжасында бейиштик болгосун каалаган болсок, бизге тынчтык абал болгону жакшыраак. Ошондон бул жакта да. Алхамдулилlah, азыркы учурда бизде тынчтык абалда эмне кылыш керек экен? Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылган? Жарыялаган. Акыйкатты жарыялаган. Бул тууралуу эмне болгон? Аллах субхана тааламын буйругу болгон. Айтат Аллах субхана таала: "Фасда бима ту'мар." Сага буйрук кылган нерсени жарыяла деген. Ачыкта. Ошону жарыялап айт деген. Ва арид анил мушрикин, жана мушриктерден баш тарт. Иннака файнакал мустахзин, сени мазактагандар ошолордон биз сени куткарабыз деген. Мына ушул убада. Көрсөтөрбү? Пайгамбарга саллаллаху алейхи вассалам ар бир эмнеге дагы пайгамбардын саллаллаху алейхи вассалам артынан ээрчип дават кылам дегендерге дагы, акыйкатка ла иляха иллаллахга тавхидке чакырам дегендерге дагы ушул убада. Сен акыйкатты жарыялап айта бер. Эмне болот экен? Жана мушриктерден баш тарт. Аллах субхана таала ошондо сени мазактагандардан, каршы тургандардан сени куткарат. Эгерде бир нерсе болсо дагы, ошондой сени Аллахка чакырып, Аллах тааланын динин акыйкатка чакырып, сен ошондой турган болсоң, бекемдикти карманып, адамдарга исламды жеткизип баштаган болсоң, эмне болот? Аллах таала пайгамбарга салсам айт деген. Кул ла юсибана илля ма катабаллаху лана. Айтканың дейт, бизге Аллах таала жазгандан башка эч нерсе келбейт. Бир нерсе болсо дагы эмне? Аллах жазган нерсе эле келет. Качан Ибн Аббаска айтканы, эгерде бардык үммөт чогулуп, сага бир нерседе зыян келтиребиз деген болсо, Аллах жазгандан көбүрөөк дагы эч бир зыян келтире алышпайт дейт. Эгерде бардык үммөт чогулуп, сага бир нерсе пайда алып келебиз дей турган болсо, Аллах жазгандан дагы көбүрөөк эч пайда алып келе алышпайт. Ошондон бул жакта да көрсөңөр, Аллахка таваккул кылышыбыз керек. Бирок, мына карасаңыздар, бир эгерде сен кечигип, коркоктук кылып, жалкоолук кылып, ла иляха иллаллахты түшүнүп калып, тавхидин билип калып, адамдарга жеткизбей жүрө берген болсоң, бул шайтанга керек ушул нерсе. Сен жалкоо ошентип жүрө берген кезде, ширктен кайтарбай, ла иляха иллаллахка чакырбай жүргөн кезде, эмне болот? Адамдар ширкте өлүп кете берет. Адамдар бидатта өлүп кете берет. Жаштар болсо өмүр бою ширкти көрүп, ошол нерселер тарбияланып өсө беришет. Эч качан көрүшпөйт, бул нерселерди туура эмес деп бирөөлөр айтып атканда көрүшпөйт. Ошентип анан жайылып кете берет. Ошо Ибн ал-Кайым рахимахуллахтын айтканы бар, эң башка себеп дейт. Куфур иштердин, ширктин, башка адашуу нерселерине, адашуу ишенимдердин жайылышынын эң башка себеби бул айткан жок, айтпайт Ибн ал-Кайым, бул душмандардын, адашкандардын аракетчилдиги, алардын укуулугу, душмандыгы, ал нерсе айткан жок. Айтат, билгендин унчукпай жүргөндүгү дейт. Элдин арасында билген адам ушул нерсе ширк, ушул нерсе куфур, бул нерсе адашуу, бул туура эмес деп, ушул нерсени билген адам элдин арасында жүрүп эле унчукпай жүргөндүгү, ушул эң башка себеп дейт. Ширктин жайылышынын ушул эң башка себеби ошол. Бул ушундай адам дейт, билип туруп элдин арасында унчукпай жүргөн адам, бул дудук шайтан дейт. Дудук шайтан. А эгерде акыйкатты билип туруп адашууга чакырып жүргөн болсо, бул сүйлөгөн шайтан дейт. Ошон үчүн сак болуш керек да ушундай нерсеге, субханалла. Чында эле элестетсеңер, мына кээде айтасың адамдарга, могу тумар ширк. Могу арбактар колдосун деп айткан болбойт, ширк. Дөтү колдосун десең айткан болбойт, ширк. Бул дөтү пайгамбарга сыйынып атасың. Жолдошу Кыдыр болсун деген ширк. Кыдыр пайгамбарды сен колдосун деп сурап атасың. Деп айтсаң, өмүрүндө биринчи жолу атам дегендер бар да. Өмүрүндө биринчи жолу атам деп. Чында эле эмнеге экен? Билген адамдар унчукпай жүргөндүгү себеп. Чынында эгерде ла иляха иллаллахтын чынында маанисин түшүнүп, анын улуулугун түшүнүп, ширктин коркунучун туура түшүнгөн адам ушундай ширктин жайылып атканын көрүп туруп, элдин арасында унчукпай жүрүшү мүмкүн эмес. Эгерде элдин арасында жүрүп эле ушул нерсенин жайылып атканын көрүп, ширк эмне бул? Адам түбөлүк тозок алып бара турган нерсе. Мусулманмын десе дагы бирок чоң ширк кылып жүрө бериши мүмкүн да. Мусулманмын деп коюп. Мусулманмын деп коюп, пайгамбарга дуа кылып аткандар болот азыр. Пайгамбардан шафаат тилеп. Мусулманмын деп коюп, гороскоп көрүп жүргөндөр бар турабы? Динен чыгара турган нерселер.
жана башка мисалы Манаска кайрылгандар бар, Манастын күмбөзүнө баргандар бар, ал Манаска кайрылгандар бар, Арбактарга кайрылгандар бар, мусулманбыз деп коюп. Кандай коркунучтуу нерсе. Бул ширк, Аллах Тааланын укугун бузуу, Аллах Тааланын акысын бузуу, баардык сооп иштерди жок кылып сала турган күнөө, төөлүк тозок алып бара турган нерсе, бейишти арам кылып кое турган күнөө. Бунун баары Куранда келет ушунда. Ошол нерсени адам түшүнүп туруп, элдин арасында ушуну көрүп атканын, жайлап атканын көрүп, унчукпай жүрө турган болсо, демек бул адам өзү деле түшүнө элек да. Өзү деле түшүнө элек. Эгерде түшүнгөн болсо, чынында эле таухидти, ла иляха иллаллахтын маанилигин түшүнүп, ширктин коркунучун түшүнгөн болсо, унчукпай жүрүүсү мүмкүн эмес эле да. Андай адам жүрөгү чыдабайт. Жүрөгүнө ошо жеткен болсо. Эгерде унчукпай эле жүрө берген болсо, өзүнүн дүйнөсү менен иш болуп, башка нерсе менен алысып, жалкоолук болуп, шашпай жүрө берген болсо, демек жүрөгүнө жете элек өзүнө деле. Биз ага таухид жеткизиш керек да. Ошол адамга. Максат эмне экен? Мына коркунуч, анык коркунуч болгон болсо, мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өмүр баянынан сабак бизге, анык коркунуч болгон болсо, жашыруун дават уруксат. Бирок анык коркунуч жок болсо, адам өзүнүн коркоктугун коркунуч деп эле актанбаш керек да. Шариатта бар да деп өзүн актанбаш керек, алдабаш керек өзүнчү. Аманчылык болгон убакта эмне кайра батырлык кылыш керек. Муну жеткизүүдө. Эгер көрсөңүздөр, мисалы жана адашууга чакырганда жанагы свидетель Иегова же башка сыяктуу карасаңыздар, өзүнүн өлкөлөрүн таштап, алыс жактарга барып, өзүнүн адашуусунда кээде ушундай батырлык кылат, кээ бир мусулмандар акыйкатка андай батырлык кылбагандайчы. Шайтанга аларды адаштырып койгон да. Ошон үчүн эмне кылышыбыз керек? Биз деген Аллахка тобокел кылышыбыз керек. Биз бул нерсе Аллах Тааланын укугун коргоо биринчиден. Экинчиден кимге жеткизип аткан болсок, аларга жардам, аларга куткарып калуу. Жакындар үчүн. Ошо элге ла иляха иллаллах жеткизип калуу Аллах элге болгон эң чоң жакшылык. Эң чоң жакшылык. Билесиздер, бул дүйнө акыреттин оңдой турган нерсе. Андан соң мына аманчылык болгондон кийин эмне кылган? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачык жарыялап баштады да. Исламга ачык дават кылып баштады. Кээ бирлер айткан, шейх айткан бар, 5 жыл жашыруун дават болгон деген сөздөр болгон да, бирок белгилүүсү 3 жыл. Түшүнүңүздөр, 3 жыл, 3 жыл. Анан аяттарда түшкөн, Аллах субхана таала айтат: "Ванзир аширатакал акрабин" деген аят түшкөн. Жакынкы бир туугандарыңды эскерттиң деген аяттар түшкөн. Кул иннани ана назирун мубин. Айткының чынында мен анык эскертүүчүсүмүн деген аяттар түшкөн да. Ушундай аяттар түшкөн соң пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачык дават кылып баштаган. Анан ачык дават кылып баштаган соң эмне болот экен? Пайгамбарга саллаллаху алейхи вассалам келген нерсе эмне болду? Ачык дават кылган болсоң, сыноолор башталат. Анан мындай бар да, ол жактан дагы түшүнүш керек. Ачык дават кылып баштаган болсоң, сен деген пайгамбарлардын ишин кылып атасың. Сен пайгамбарлардан артыксыңбы? Пайгамбарлардан артык эмессиң. Пайгамбарларга сыноолор келип калды, сага келбей калышы мүмкүн. Ошондон сага келе турган болсо, алхамдулилlah, кайра муну демек мен иншалла пайгамбарлардын жолунда кем деп ойлошуң керек да. Кайра тескерисинче имамдар айткан сөзү бар да, сен эгерде исламга чакырам деп жүрө берип, эч бир адам сага каршы көрсөтпөсө, анда диниңди текшер деген да. Сен акыйкатка чакырган адам бул. Элдин баары эле макул боло берүүсү болушу мүмкүн эмес да. Кийин адамдар ар кандай да. Адамдар күнөө кылышат, адашуу иштерин кылышат, андай нерселер бар, туурабы? Анан баарын эле ыраазы боло берип, баары эле сен менен макул боло берген болсо, сен өзүң текшеришиң керек да. Андай болушу мүмкүн эмес да. Негизи эле мындай да, негизи Аллах субхана таала ушундай кылып койгон. Акыйкат келгенде, дават, чыныгы исламга чакыруу келгенде, сөзсүз адамдар бөлүнөт. Кээбилер мынтип айтаткандар бар да, силер келдиңер, элди бөлдүңөр, бөлүп жарып атасыңар деген сөздөрдү айтышы мүмкүн да. Ошондой нерселерге биз көңүл бурушубуз керек. Албетте, чыныгы ислам бул неге биримдикке чакырат? Жөн эле биримдиккеби? Акыйкаттын үстүнө биримдикке чакырат. Жөн эле биримдик, мына өткөндө биз айткан болсок, жөн эле биримдик акыйкаттын үстүнө эмес, жөн эле денелерди бириктирип алуу бул кафырлардын биримдиги деп Аллах Таала бизге сыпаттап кеткен. Тахсабухум жамиан ва кулубухум шатта деген да. Сен аларды карасаң бирге деп, бирге экен деп ойлойсуң аларды. Бирок алардын жүрөктөрү чачыранды деген да. Жүрөктөрү бириккен эмес да, акыйкатта. Жүрөктөрүндө бири-бирин жек көрүшөт. Ар түрдүү динде, ар түрдүү нерселерде карманышат дагы, бирок кайсы бир өзүнүн кызыкчылыктары үчүн бирге болушкан да. Бирок бул биримдик эмес да, чыныгычы.
Эртең бир маселе болот, сразу бөлүнүп кетет. А мусулмандарды кандай биригүүгө чакырган Аллах субханаху ва таала? Айткан: "Ва тасиму би хаблиллахи жамиан ва ла тафаррaqu." Бардыңар бирге Аллахтын жибин карманып, бирге бекем карманып, бөлүнүп чачырабагыла деген да. Бөлүнүп чарылбагыла деген. Да көрсөтөр, кандай бириккиле деп атат, жөн эле биригиби? Аллахтын жибин кармап бириккиле деп атат, акыйкаттын үстүндө. Көрсөтөр, ошондуктан ислам биримдикке чакырат. Кандай биримдик экен? Жөн эле биримдикпи? Жок, акыйкаттын үстүндөгү биримдикке чакырат. Көрсөтөр, силер дагы мына акыйкатты билген, чындыкка барыңыздар, келге ошонун үстүнө биригели деп. Көрсөтөр, ошондой биримдикке чакырат, ошонун үстүнө биригүүгө чакырат. Анан ошондой акыйкат келгенде сөзсүз түрдө бөлүнүп жарылуу болот экен. Аллах субхана таала ушундай каалап койгондо сөзсүз түрдө бөлүнүп жарылуу. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи келгенде дагы эли бөлүнүп жарылган. Кандай болуп бөлүнөт? Экиге бөлүнөт адамдар. Акыйкатты кабыл алгандар болот, акыйкатты кабыл албагандар болот. Сөздөр бөлүнөт да. Бирөө кабыл алат, бирөө кабыл албайт. Аллах таала бирөөлөрдү хидаятты каалайт, бирөөгө хидаятты каалабайт. Анан ошондой болгондо, адашкандар сен даватыңды токтош үчүн сен туура эмес жакка чакырып атасың, сен адашууга чакырасың деп айтпайт. Эмне деш мүмкүн? Алдап сени келип, сен элди бөлүп жарып атасың деш мүмкүн да. Элди бөлүп жарган жаман нерсе да. Ошондой башкача көрсөтүп шайтандын ыкмасы. Сени элди бөлүп жарып атасың деп айтат. Анда эмне ынтымактуу болуп баарыбыз чогуу бирге бөлүп тозокко кете берелиби? Жок, бул милдет. Сен акыйкатты билгенден кийин, ла иляха илlalloh, адам элдер ширкке чыгып атканын билгенден кийин сен жеткизүү, аларга жеткизүү сен милдетиң аткаруу. Адамдар кабыл алып атат. Бөлүп жарып аткан сен эмес. Бөлүп жарып аткан ким? Бөлүп жарып аткан кабыл албай аткан адам. Кабыл албай аткан адам ошол бөлүп жарган болуп эсептелет. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам качан даватын баштаганда, ага ошо Меккедегилер келип, ошентип айтышкан ага. Сен бөлүп жардың деп атат, дешкен да. Сен ата менен баланы бөлүп салдың. Аял менен күйөөсүн бөлүп салдың. Жакынкы досторду, туугандарды бөлүп салдың деген да. Көрсөңөр кантип айтышкан алар. Сен адашууга чакырып атасың. Деп айта алышкан эмес да. Эмне деген сен бөлүп жарып атасың, сен ушундай кылып атасың, сен туура эмес фита кылып атасың деген сыяктуу сөз айтышкан да. Көрсөңөр. Андан соң эмне болот? Пайгамбар анан мындай деп сунушташат. Кел сен токтот деп карасаңыздар. Айыпты койшот, анан сунушташы мүмкүн экен адашкандар. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи сунушташкан. Сен эмнени каалап атасың деген. Кел каалайсыңбы? Сени ушундай биз падыша сыяктуу кылып тандап алалы. Сенин чечимиң жок, биз эч нерсе кылбайбыз. Көрсөңөр, бийликти сунушташкан. Каалайсыңбы дейт. Сени биз эң байыбыз кылып коебуз деп. Ушундай нерсени сунушташкан. Каалайсыңбы бир аял болсо, ошону үйлөндүрүп коебуз. Ушундай ар кандай сунуштарды сунушташкан да. Бир өзүнүн арасында болгон эң сөзгө чечен болгон бирөөсүн жөнөтүп сунуштарды коет. Токтотуш үчүн. Максаты эмне болгон? Токтотуп коюш. Эмне деген пайгамбар саллаллаху алейхи угуп, бүттүңбү деген да. Бүттүм деген да. Анан Куранды окуп баштаган да. Куран аяттарын окуп баштаган да. Тавхид түшүндүрө турган, акыйкатты айта турган окуп баштаган. Угуп бүткөнгө анан пайгамбар саллаллаху алейхи окуп атканда эчтеке алар арабтар болгон да. Алар арабтар, алар Курандын таасирин билишет эле, түшүнүшөт эле. Эчтеке кыла албай ошо туруп калган да. Эч нерсе кыла албай. Таасирленип, маанилеринен анан туруп калат. Анан пайгамбар сажда аятка келген экен да. Анан ортодо Куран окуп келет, сажда кылат да. Сажда кеткенде качып кеткен экен да. Качып кетет да, кетип калат. Анан кетип калат. Анан капырларга келгенде ал айтат: "Сен кетип атканда жүзүң башкача эле, башкача жүзүң өзгөрүп келди" деген да. Анан айтат да келип: "Эч качан каршы чыкпайм буга" деген да. Буга каршы чыкпайм деген да. Көрсөтөр, мындай кандай деген алар билип турушкан. Айтып аткандар акыйкат экен, чындык экен. Бирок кайсы бир себептерден ушундай душмандык кыла беришкен эле. Бирок бул ушундан да эмне? Демек көрсөтөрбү? Эл каршы чыгышы мүмкүн экен. Ар кайсы нерсени сунушташы мүмкүн экен. Сен токтот эң башкысы деп. Biz ошолордо да алданбаш керек. Алданбаш керек да. Не акыйкатта Аллах субхана таала болгон убадалар андан чоң, андан бийик. Анан эмне болот? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам даватын уланта берет. Андан соң уланта берген соң эмне болот? Анан сыноолор башталат, кыйноолор башталат. Мусулмандарга, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнө дагы. Анан эмне кылат? Аллах субхана тааланын өзүнүн боорукерлиги менен эмне кылган? Хижрат уруксат берилген, хижрат кылуу. Хижрат эмне? Бул динин коргош үчүн адам динин сакташ үчүн көчүү. Капыр мамлекетине, мусулмандар мамлекетине көчүп баруу. Ушул нерсе эң биринчи уруксат берилген, бул 4-жылы болгон.
Бешинчи жылы хижрат кылынат. Көрсөтү 4-чү жылы ачык даватка буйрук кылынды. Андан соң 5-чи жылы имам айтат: "Варабиу минан ниса васна ашар минар риджали ясахби куллу кад хаджар." Аялдан 4 дейт, жана 12 эркек. Оштосунда алардын баарысы көчүп барды дейт, көчүштү дейт. Ила биладил хубши фи хамис ам ва фихи аду сумма аду ла манам дейт. Хабаша мамлекетине. Хабаша мамлекети бул кайсы? Эфиопияга. Азыркы Эфиопия мамлекетине ошол жака кайсы 5-чи жылы дейт. 5-чи жылы көчүп барышты, хижрат кылып барышты. Анан ошол жылы эле кайра кайтышты дейт. Вафихаду сумма аду ла. Андан соң кайра кайтып кетишти дейт. Эч айыпсыз дейт да, бул айып жок. Азыр түшүнүп бересиз, кандай болгон. Демек, бул жакта ушул 1-чи хижрат деп айтылат. Ушул 1-чи хижрат. Хабашага, Эфиопияга 2 жолу хижрат болгон. Түшүндүрбү? 2 хижрат болгон да. Ушул 1-чи хижраты. Мында деген канча киши болгон экен? 4 аял, 12 эркек. Ошолордун арасында Усман ибн Аффан болгон. Усман болгон ушулардын арасында. Анан Усман, анын аялы Рукайя. Рукайя бинт Расулуллах саллаллаху алейхи Аллахтын элчисинин саллаллаху алейхи кызы Рукайя. Ал Усмандын ошол кездеги аялы болгон болот. Ошол кезде аял болот. Ошолордагы ошол 1-чи Хабашага көчүп баргандардын арасында болушкон. 5-чи жылы дедик. Анан ушул 5-чи жылы эле кайра кайтып келишет Меккеге. Неге кайра кайтып келишет? Ошо айтат, анткени аларга ушундай кабар жетет. Меккеде абал оңолду деген кабар жетет да. Абал жакшырып калды. Сыноолор, азап келтирүүлөр токтоду деген кабар жетет аларгачы. Анан алар ошол Хабашада Меккеге кайра кайтып келатып, Меккеге жакындап калган кезде бул нерсе андай эмес экени аларга анык болот да. Жалган кабар экенин түшүнүшөт. Анан кээ бирлери Меккеге кирет, кээ бирлери кайра кайтып кетишет. Ошол ушуну айтып атат да. Кийин кайтышкан, анан кайра кайтып кетишкен деп атпайбы? Ушуну айтып атат. Түшүнүңүздөрбү эмне болгон? Андан соң кийинки сапта айтат, азыр түшүнүргө, бул жана дагы айтат. Экинчи көчү боюнча, хижрат боюнча айтат: "Саласатун хум ва самануна рajul ва маахум жамаатун хатта камул. Ва хунна ашрун ва саманин сумма qad aslama fi sadid Hamzatul Asad." 3 жана 80 дейт, 83 эркек жана алар менен бир жамаат дейт. Алар толук болуш үчүн канча дейт? Ашра ва саман 18 аял. 18 аял ошонун баарысы экинчи көчүп баруусу. Экинчи көчүп барганда. Андан соң 6-чы жылы Хамза исламга кабыл алган дейт. Азыр кийинкисине болуп кетип атат. Эми эмнекен 83 эркек, көрсөңөр, экинчи көчүүдө канча көп болгон? Сан 1-чиге салыштырганда. 1-чиде 12, анан 4 болот го? 12 эркек, 4 аял болот. Кайра экинчисинде 83 эркек болот. 83 эркек, анан канча? 18 аял. Эмне түшүнөбүз демек? Демек азап келтирүүл көп күчөгөн экен да. Абал кайра жеңилдемек турсун, кайра андан да күчөгөн экен да. Көрсөңөр, абал оорлогон экен да. Ибн ал-Кайым рахимахуллах Задул Маат китебинде айтат: "Ламма касура al-muslimuna khafa minhum al-kuffar." Качан мусулмандардын саны көбөйгөн соң, капырлар алардан коркуп башташты дейт. Washtadda azahum lahu. Жана аларга болгон азап келтирүүсү алар тараптан күчөдү дейт. Сыноо кыйынчылыктар күчөдү дейт. Андан соң ошондуктан Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Хабашага, Эфиопияга аларга көчүп барууга уруксат берди. Анан айтты: "Инна биха маликан ла юзламун насу индаху." Ал жакта ошо Эфиопияда бир падыша бар. Анын алдында адамдарга зулумдук кылынбайт деп айткан да.
Нажаши деген. Анан кийин исламга кабыл алган да. Ал үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям салатул гайб деп коет. Алыстан эле анын үчүн жаназасын окуган да. Кийин исламга кабыл алган ошол Хабаша, ошол жерде алар христиандар болгон. Христиандардын мамлекети болгон да, ошол христиандар падышасы болуп турган. Кандай демек эмне экен, карасаңар, ошол адилеттүү падыша болгон экен да ошол кезде. Адамдарга зулумдук кылбайт экен, Ошол жакка көчүп барышкан экен. Мындан дагы эмнени түшүнөбүз, карасаңыздар, ушул көчүү, буга чейинки биринчи көчүү, азыр экинчи Хабашага көчүү, андан соң Мединага да көчүп баруу. Андан соң пайгамбар салсам болуп, кийин Мединага да көчүп барышат. Ушул көчүүнүн баары каяктан кайтып кетип атышат? Каяктан кайтып атышат? Кайсы шаардан качып атышат? Меккеден качып атышат, Мекке. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Аллах Таалага эң сүйкүмдүү шаар кайсы деген? Мекке деген да. Биз мусулмандар үчүн эң сыйры болгон шаарыбыз, эң ыйык болгон шаарыбыз кайсы? Мекке. Бирок мусулманга коркунуч болуп калганда Меккени дагы ташташ керек болду. Демек мусулмандын жаны андан да үйдө турат. Түшүнүңүзбү? Ошондуктан мындан агына келип түшүнөбүз. Мына алымдар айткандар бар. Мисалы, эми Аллах Таала жеңилдетсин. Мисалы, Палестиналар айтып атабыз да. Бейтул Макдисте алардын абалын жеңилдеткен болсун, алар капырлардын куулугун өздөрүнө кайтарган болсун. Бирок ошол жактагы мусулмандар жана айткандар бар да, өлсөк да биякта турабыз. Бул биздин ыйык жерибиз деп деген тургандыгы негизи туура эмес. Мүмкүнчүлүктөр болсо көчүп кетиш керек, таштап кетиш керек. Капырлар колуна түшүп калган болсо дагы. Албетте бул туура эмес. Бул бизге жек көрүнүү нерсе. Бирок мусулмандын жаны каны андан өйдө турат. Буга бизге кайдан сабак? Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жашоосунан. Меккени деле таштап кетип калышкан. Аллахтын элчиси өзү таштап кетип атат Меккени. Эң ыйык Каба турат ал жакта. Ошону деле таштап кетип калган. Демек ана мусулмандардын жаны эмне андан өйдө турат. Аларды жана пушечный мясо кылып аларга таштап, жок эмне болсо дагы биз бербейбиз деп, анда анчалык эмне мусулмандарды андай кылбаш керек. Мусулмандардан айтат Ибн Кайым 12 эркек жана 4 аял көчүп барышты. Ошол пайгамбар салсам айка уруксат берген деген көчкөнгө. Анан алардын арасында Усман ибн Аффан радиаллаху анху ошол болгон дейт. Ал эмес Усман бул дейт эң биринчи чыккан болгон дейт да көчүүгө. Эң биринчи хижрат кылып чыккан. Демек исламдагы эң биринчи хижрат кылган ким болгон экен? Усман. Ошо Хабашага эң биринчи чыккан. Ал менен чогуу анын аялы Рукайя бинт Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Рукайя. Аллахтын элчисинин саллаллаху алейхи ва саллям кызы. Ал дагы радиаллаху анху ал дагы чогуу чыккан экен ошо Усман менен. Фақому фил Хабаша фи ахсани жава. Хабашага барып эң жакшы абалда болушту дейт да. Эң жакшы кошуналыкта болду дейт да. Ал жакка барган жакшы абалда болушкан да, тынч абалда. Анан ошол жакта жүргөндө Ибн Кайым айтат, аларга ушундай кабар жетет. Курайшыттар ислам кабыл алды деген кабар жетет. Курайштар, меккеликтер алар ислам кабыл алды, бирок бул кабар жалган болгон. Бул кабар жеткенден кийин алар Меккеге кайтып келишет. Качан аларга түшүнүк анык болгондон кийин ал абал жеңилдемек турсун, кайра оорлоп кеткенин түшүнгөн соң кээ бирлери кайткан. Кээ бирлери кайтып кетет дейт. Бирок кээ бир адамдар болсо кайра Меккеге киришет. Меккеге киришет дагы Курайштардан өтө катуу сыноо кыйынчылыктарды көрүшкөн дейт да. Ошол кайра кайтып келип киргендерден арасында Абдуллах ибн Масуд болгон да. Улуу сахаба, муфассир, Курандын түшүндүрмөлөгөн белгилүү сахаба. Ошол дагы улуу сахабалардан болуп эсептелет да. Улуу сахабалардан. Жашы улуулардан да. Абдуллах ибн Масуд болгон дейт. Жана аларга экинчи хижрат кылуу кайра аларга уруксат берилген. Жана эркектерден канча 83 эркек хижрат кылып, алардын арасында Аммар болгон дейт. Бирок бул нерседе шек бар дейт. Аммар ибн Ясир шек бар дейт. Аялдардан 18 аял болгон. Анан Нажашинин жанында эң сонун абалда болушкан дейт. Жашашты дейт да, ошондон соң Нажашинин алдында, кол алдында. Анан Нажашинин кол алдында булар мусулмандар Курайштерден качып кетип, сонун абалда жүргөн жеткенде капырлар жөнө турабы? Ошондо дагы алар бул алардын абалы, алардын жакшы абалда экендиги Курайштерге жеткен соң, эмне дейт? Алар элчилер жөнөтөт Нажашиге. Кимди жөнөтөт? Амр ибн ал-Асты жөнөтүшкөн. Амр ибн ал-Ас. Амр ибн ал-Ас деп мында
Анан Абдуллах ибн Аби Рабияны жөнөтүшөт. Анан алар менен чогуу жамаат болгон дейт. Анан ошолор жамаат аларга эмне барып ошо Нажашинин алдына барып бир куулук кылабыз деген да. Бир айла амалын таап, буларды кайтарабыз дешкен да, кайтарып. Буларга барып жамандап, булар деген христиандар да тигилер. Иса тууралуу башкача сүйлөшөт деп ошол ар кайсы сөздөрдү айтып, эптеп буларды кайтарып алабыз дешкен да. Кайтарып алабыз дешкен. Бирок эмне болгон? Аллах Таала алардын куулуктарын өздөрүнө каршы кайтарып койду дейт да. Эми бул толук окуясын иншалла эмеде кененирээк сира тууралуу кийинки китепте ошондой терең окуйбуз, кандай болгон, эмне талашат, ошо Нажашинин алдына келип талашышат, булар келет, мусулмандардан да келишет. Иншалла аларды терең бул жакта шейх айтпаптыр да. Андан соң дейт 6-жылы демек мындан эмне түшүнөбүз, көрүсүздарбы? Мына ушул демек капырлар ошондо сен артынан да адамдар жөнөтүш мүмкүн экен да. Жөн коюп атат. Чынында эле ар тараптан болгон аракеттерин кылышкан да, мусулмандарга зыян келтириш үчүн. Субханалла. Ошондон биз ар тараптан даяр болушубуз керек да. Силерго да даяр болуш керек. Эгерде акыйкатты акыйкатка чакырасыз деп турам. Ошондон Аллах субхана таала эмне деген? Ва тавасау бил хакки ва тавасау бис сабр деген. Бири-бирине акыйкатты осуят кылгандар жана бири-бирине сабырдуулукту осуят кылгандар деген. Неге акыйкатты осуят кылгандар эмнеге сабырдуулукту осуят кылыш керек? Сен адамдарга акыйкатты осуят кылса, сөзсүз сыноолор болот да. Ошондон сен даяр болушуң керек да. Даяр болуп бири-бирибизге сабырдуулукта осуят кылышыбыз керек да. Андан соң 7-жылы Хамзатул Асад жолборс немени ким? Хамза ал 6-жылы ислам кабыл алды дейт. 6-жылы эмне? 6-жылы кайсы? Хижраттан кийинби? Жок, азыр бүт эмне деп айтабыз? Пайгамбарлыктан кийинки жыл санак. Көрсөңөр, пайгамбарлыктан кийин. 6-жыл пайгамбар болгондон кийин деп айтабыз. Пайгамбар болгондон кийин, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болгондон кийин 6-жылы Хамза ислам кабыл алат. Бул качан дейт? Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Дарул Аркамга киргенде дейт. Дарул Аркам деген жер болот. Качан Меккеде болушканда ошол жерге мусулмандар жыйнап алышат эле да. Дарул Аркам деген бери белгилүү да. Көрүп каласыздар да, медреселер, кээ жерде Дарул Аркам деп атап коет да. Эле Аркам дегендин үйү да, ошондой. Коросу ошондой. Ошол жерде булар жыйнап алышат эле. Өзгөчө булардын центри болгон да, мындай айткандачы, мусулмандардын Меккеде. Анан өзгөчө бул Кабага жакыныраак жерде болгон да. Анан атайын стратегически бул важный болгон да, ошону тандаганычы. Негизи мусулмандар кыйынчылык, азап көрүп атат да капырлардан. Негизи андай болгондо кандай негизи? Ойлосоң алысыраак болуш керек болчу да туурабы негизи. Алысыраак башка жерден, шаардын четинде, ушундай жерде болот деп ойлойбуз да туурабы. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга жакын жерде коюп койгон да. Эмнеге? Алар ойлобойт эле бул жерде экенинчи. Алар бул жерде жыйналышат экен, алардын оюна келбейт эле да. Көрсөңүз, субханалла. Алар да куулук кылат эле, бирок алардан да алдын аты ашып кетет эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Көрсөңүз, айлама келет. Акылмандуулугу. 6-жылы Хамза ислам кабыл алат. Бирок кээбилер 2-жыл деп айткандар да болгон дейт шейх айтат. Бул Хамза бул ким? Хамза бул пайгамбардын саллаллаху алейхи вассалам абасы да, мындай айтканда атасынын бир тууганы. Анан ахуху минар радага жана эмчектеш бир тууганы болуп калат. Ошол эмчектеш бир тууганы дагы болот. Анан бул Хамзанын ислам кабыл алуусунда ислам дин үчүн чоң жардам болгон дейт, чоң жеңиш болгон дейт да. Жана мусулмандар үчүн өтө бир улуу бир күч кубат кошулган дейт да. Андан соң Хамза ислам кабыл алгандан кийин мунун окуясы да кыскача айтып кетели, бир күндү неме Абу Жахил. Абу Жахил келип туруп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ызага келтирип, анан келип, анан пайгамбар Курайштерге келип калат да. Курайштерге келип, анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө ушинтип айтып келатканда, анан бул Хамза эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам байкеси да, агасы. Анан келип, уну урушуп сабап салат Абу Жахилди. Анан айтат, сен ага ыза келтирип, зыян келтирип атасың. Мен анын дининдемин го дейт да. Ошентип эле исламга кабыл алып калган да. Ушундай болуп. Көрсөңөр, мындай өзүнүн
өзүнүн инисине, өзүнүн жээнине, мындайча айтканда жээнине ошол мындай жан тартып, боорукелдигинен келип анан ошол келип исламга кабыл алып калган да. Келип туруп ислам жарыялап. Сен аны урушасың, аны урушасың. Мен анын исламда, мен анын динде болсомбу дейт. Мен анын динде болсом, сен анын динде аны урушасыңбы деп. Ушинтип келип ачууланып келип анан ушинтип мусулманмын деп жарыялап койгон да. Эмнени да түшүнөсүз ушунун окуясынан да. Ар кайсы адам ар кандай жол менен исламга келип калышы мүмкүн да. Ар кандай жол менен. Ар кандай маселе. Кээ бир адамдар мисалы, кээ бирлер мисалы спирт ичимдик маселелерин изилдеп жүрүп, же болбосо мисалы кээ бирлер бар, мисалы музыка маселесин изилдеп жүрүп акыл усуна келип калгандар бар. Ушундай кээ бир маселени, ар түрдүү маселени изилдеп келип туруп, анан исламга келип калган учурлар бар да. Көрсөңүз, ар кандай жолдо, көрсөңүз, ошондон Алла субхана таала өзү каалагандай жолдор менен адамдарды хидаятка алып келип коюшу мүмкүн. Андан соң ушул Хамза ислам кабыл алгандан кийин бир аз эле күн өткөн соң Умар ибн ал-Хаттаб радиаллаху анху да исламга кабыл алат дейт. Демек Умар менен Хамзанын исламга кабылысы качан болгон экен? 6-жылы болгон экен. 6-жылы. Анан бул Умардын радиаллаху анху, Умар ибн ал-Хаттаб радиаллаху анху, мунун ислам кабыл алуусунда, мунун исламында мусулмандар үчүн бир улуу жеңиш болгон да. Улуу бир ачылыш болгон. Анан ал аркылуу Аллах субхана таала, ушул экөө аркылуу Аллах субхана таала исламды жана мусулмандарга улуулукту берген да. Улуулукту берген, чоң жардам болгон да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылганда мындай дуасы болгон: Аллахумма айззал ислама би Умар ибн ал-Хаттаб деп. Аллах таала исламга Умар ибн ал-Хаттаб аркылуу улуулукту бер деп дуа кылат эле да. Чын эле Аллах субхана таала Умар пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам дуасын кабыл алып, чын эле Умар исламга кабыл алып калат. Исламга кабыл алып калат. Демек эмне кылыш керек экен? Биз дагы кээ бир адамдар үчүн, мисалы, таасирлүү адамдар болгон болсо, исламга чын эле пайдасы жетти деп көрүп бир адамдар болсо, алар үчүн дуа кылышыбыз керек. Жалпысынан эле эл баарысы үчүн дуа кылабыз, Алла хидаят берсин деп, адашкандар үчүн, туура жолго жүргөн үчүн бекемдикти бер деп дуа кылабыз. Бирок өзгөчө ушундай адамдар үчүн дагы дуа кылсак болот экен да. Аллах таала ошол аркылуу исламга бекемдикти бер, ошол үчүн исламга улуулукту бер деп. Вабада тисем мин синни рисалати мата Абу Талиб зу кафалати деп. Жана элчилигинен соң, элчилик болгондон кийин 9-жылы Абу Талиб кайтыш болот дейт. Абу Талиб өлгөн дейт да. Аны карап жүргөн дейт да. Аны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам карап багып жүргөн. Вабадаху Хадижатун туффият, андан кийин, андан соң Хадижа радиаллаху анха алдага кайтыш болот. Мин бади аямин саласатин мадат. Абу Талибтен кийин 3 күн өткөн соң дейт. 3 күн өткөн соң. Ушул жыл 9-жыл Амул Хузн деп айтылат. Кайгы жылы деп айтылат да. Кайгы жылы. Ошол өтө көп сыноо келген да пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга. Буга чейин сыноо күчөп келет да, ары сайын көрсөтүп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам даватын күчөгөн сайын биринчи жашыруун болчу. Анан ачыктады. Анан мусулмандар көбөйө баштады. Кайра ачыктай баштады. Ачыктаган сайын да эмне болот экен? Капырлар тарабынан дагы каршылык көрсөтүү дагы, кыйынчылык келтирүү да, алар күчөйө баштады да. Күчөп келип туруп, мына ушул 9-жыл акыркында эң өтө катуу күчөгөн жыл болгон да. А ошо күчөгөн аз келгенсип дагы эмне болуп атат? Буга чейин алар качан пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Абу Талибтин карамагында болгон кезде, Абу Талиб багып калган да, карап калган. Абу Талибтин карамагында болуп калган. Качан Абдул Мутталиб, анан чоң атасы кайтыш болгондон кийин. Чоң атасынын колунда сөз отпой. Анан чоң атасы кайтыш болуп атканда кимге? Абу Талибке тапшырып кеткен. Абу Талиб карап жүргөн. Абу Талиб де өтө таасирлүү адам болгон. Ал ким? Ал Абу Талиб. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алдагы атасынын бир тууганы. Акеси. Анан ошол Абу Талиб өтө таасирлүү болгондуктан пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам кабылыштар өтө зыян келтире алышпайт эле. Бирок келишет эле. Келип ага Абу Талибке келип, капырлар келип сөз айтышат эле да. Токтотсун. Сен аны коргобо деп ар кайсы сөздөрдү айтышат эле да. Нет, ошондо дагы ар кандай сөздөр, коркутуулар болсо дагы, ар кандай сөздөр болсо да эч тайманган эмес да. Кайткан эмес. Өмүрүнүн аягына чейин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам коргоп тура берген. Анан ушул 9-жылы эмне болуп атат? Ошо коргоп турган киши кайтыш болуп кетип атпайбы? Бул кандай коргоп турган эле? Бул сыртка коргоп турган адам болгон да. Сырттан коргоп турган.
ал кайтыш болуп кетип атат. Мындайча айтканда Курайштерге эшик ачылып атат да. А Хадижа андан кийин 3 күн өткөн соң Хадижа кайтыш болуп атат. Хадижа дагы бул коргоп турган болгон. Кандай коргоп турган? Ичинен коргоп турган да. Жан дүйнөсүндө ичинен коргоп турган. Качан кыйынчылыктар келгенде аялына барат эле. Аял Хадижа радиаллаху анха кандайда сени Аллах Таала эч качан корголбайт. Сен чынында эле тууганыкма менен бекемдесиң, сен кембагалдарга барып аларга жардам берүүгө күттөйсүң деп кайра неметип, аябай жакшы сөздөрдү айтып, аны күч берип турат эле. Кандай аял болгон да, субханалла. Кийин өмүрүнүн аягына чейин аны эскерип жүргөн. Эми ошол ички коргонуу болгон Хадижа радиаллаху анха алда кайтыш болуп кетет. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сыноолор алар зыян келтирүүнү күчөтө башташат. Күчөтө баштаганда эмне кылат? Аркасынан жакынкы Меккеге жакын болгон Тоифке чыгат. Тоифке. Ошол жактан мүмкүн жардам болуп калар. Ошолор мүмкүн мени кабыл алып калар. Деп аларга барып, мен Аллахтын элчиси, менин пайгамбарым мени кабыл алгыла деп барса, эмне кылат? Алар ошол арасындагы кичине мындай жиндилерди, мындай келесолорду, жаш балдарды жөнөтүп ташпаран кылдырып башат. Ошолор кандай абал болгон да, субханалла. Ошон үчүн бул 9-жылы Амул Хузн деп айтылат да. Амул Хузн. Кайгы жылы деп айтылат, кайгы жылы. Бирок эмне инна маал усри усра, ар бир кыйынчылык менен бирге жеңилдик келет. Бул бирок 9-жыл, бирок 9-жылдан кийин 13-жыл эмне болгон? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жашоосундагы өмүрүндөгү эң улуу абал болгон да, эң улуу окуя болгон да. 13 жыл. Эмне улуу абал болгон? 13 жыл. Исра Ми'рач. Ми'рач болгон. Ми'рач бул эмне? Хижрат 13 жылы. Элчи болгондон 13 жылы. 10 жылы эмне болот? Эң улуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң жашоосунда эң улуу абал. 7-катмардын үстүнө Аллах субхана тааланын алдына чейин көтөрүлүп барып келет. Аллах таала көтөрүлүп барып, Аллах таала менен сүйлөшүп келген. Хижрат болгон. Ага жетебиз. Мында эмнеге айтып кетип атабыз? Мына ушундай кыйын абал болсо, кыйынса эмне болот экен? Артында бирок чоң улуу нерсе келет да. Ошондон алдында айткан сөз бар. Абал оорулгон сайын, жеңилдөөнү күтө бер дейт да. Жеңилдөөнүн дагы келүүсүн күтүп тур дейт да. Демек мына эми жакындады деп күтө бер дейт да. Абал оорулгон сайын демек жеңилдөө да жакындаган болот. Бирок албетте биз өзүбүзгө оорундукту каалабашыбыз керек. Дайыма өзү жеңилдикти каалабашыбыз керек турат бул нерселер. Бирок эми бул сабырдуулук үчүн да биз өзүбүзгө эми айтат, бул жакта эки ушул ырсабында дейт, эки сапта шейх айтат, эскертип атат. Акеси Абу Талиптин кайтыш болгонун айтып, жана Хадижанын аял Хадижанын өлгөнүн айтып атат, кайтыш болгон. Бул 9-жылга дейт. Бул Ибн Касир рахимахулла айтат, Аль-Бидая ва Нихая китебинде. Фаслун фи вафат Аби Талиб. Абу Талиптин өлүүсү боюнча глава дейт да, глава. Ам Расули саллаллаху алейхи ва саллям, Аллахтын элчисинин саллаллаху алейхи ва саллям акеси дейт да, акеси. Сумма мин бади Хадижа, андан соң Хадижа бинт Хувейлид. Хадижа Хувейлидтин кызы болгон да, Хувейлид, атасынын аты Хувейлид болгон. Заужати Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Аллахтын элчисинин саллаллаху алейхи ва саллям аялы радиаллаху анха. Демек аял болгондон кийин эмне болот? Биздин энебиз болот. Көрсөтүрүп? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аялдары биз үчүн энелерибиз болот, энелерибиз, биздин энебиз. О заужат уммахатухун деген, алардын аялдары, алардын момундардын энелери дейт Аллах Таала Куранда айткан да. Биздин энебиз Хадижа бинт Хувейлид радиаллаху анха кайтыш болот. Кээбилер айткан дейт, ал Абу Талипке чейин кайтыш болгон дегендер болгон. Бирок белгилүүсү андан кийин экендиги да. Экөө тең, мына Ибн Касир айтат, экөө тең эң жакынкы мындай боор тартып, колдоп жүргөндөрү дейт да. Эң жакынкы жардамчылар болгон.
ошо айтабыз Ибн Касир. Бунусу Абу Талиб сырттан коргоп жүргөн дейт. Хадижа болсо ичтен коргоп жүргөн дейт. Түшүндүрүп бердик кандай майныз. Бул капыр болгон. А бул болсо момун аял болгон дейт. Чынчыл аял, чынчыл Сыддыка радиаллаху анха. Арда дейт. Аллах андан разы болгон болсун жана разы кылган болсун дейт. Ибн Исхак айтат, Ибн Касир келтирет муну Ибн Исхак сөзүн. Инна Хадижа ва Абу Талиб халака фи амин вахид. Хадижа менен Абу Талиб бир жылы кайтыш болгон. Фататабат аля Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям бихулики Хадижа. Жана Хадижа кайтыш болгон соң, андан соң ошол учурда эмне пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи ва саллям артынан кыйынчылыктар келе баштады дейт. Ва кана лаху вазира сидхин аля липтила яскун илейха. Хадижа ага чейин эмне болгон дейт? Анын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям вазири сыяктуу болгон дейт. Чынчыл, чыныгы дос, жакынкы адам болгон, анын жанынан тынчтык табат эле дейт. Ушундай аял болгон дейт, ушундай кишиси болгон дейт. Анан Абу Талибтин да кайтыш болуусу менен дейт, ошол экөөнүн кайтыш болуусу менен ушундай абал көчөп баштады. Абу Талиб болсо дейт, Ибн Исхак айтат. Кана лаху абдан ва хирзан фи амрихи. Анын жардамчысы жана мындайча айтканда жардамы анан коргонуусу болгон дейт. Анын коргонуусу болгон анын ишинде. Ва манаатан ва насиран ала кавмики. Анын коомуна каршы мындай коргонуу, жардам болуп турган дейт. Түшүндүрүп бердик мында. Ва залика qabla muhajarati ila al-Madina bi 3 sin. Ана ушул нерсе пайгамбар саллаллаху алейхи хижрат кылганга чейин 3 жыл мурда болду дейт ушул нерсе. Falamma halaka Abu Talib nalat Quraysh min Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem min al-aza ma lam takun tatma bihi fi hayati Abu Talib. Abu Talib өлгөн соң Курайшиттер Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям ушундай кыйынчылыктарды келтирип баштады. Абу Талиб тирүү кезде андай нерсени ойлоруна да келбейт эле дейт да. Ушундай кыйынчылыктарды келтирүүчү, өстөрү. Андай нерсе үмүт да кылышпайт эле дейт да, үмүттөнбөйт эле. Ушунчалык болгон экен. Аябай, эшик ачылды да, токтоткон аларды эч ким токтоткон эч ким жок болуп калды да. Карап турган эч ким жок болуп калды. Эми Абу Талибтин кайтыш болуусу боюнча дагы бул жакта шай келтириптир. Ошол Абу Талибтин кайтыш болгону тууралуу да китептерде да келет. Качан Абу Талибке убактысы келгенде де төшөккө жатып калганда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ага барат. Ага барып ошондо дагы түрүү кезинде аябай жардам берип жүрдү да. Колдоп жүрдү, коргоп жүрдү. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аны үчүн жакшылык калат. Анан эмне кылат? Барып я ам дейт. Аке деп, амке дейт. Кул ла илаха илlalloh. Ла илаха илlalloh деп айт. Ухаджу лака биха индаллах. Ушуну айтсаң, ушу сөз аркылуу мен сага Аллахтын алдында сен үчүн талаш тартышам дейт да. Айт келмени. Мусулман бол, сен үчүн талаш тартышам дейт да. Дегенде ошо жанында адашмасам Абдуллах ибн Аби Умайя жана Абу Жахил эки досу турган. Диндеш достор мына экөө турган жанында. Анан муну айтайын деп келатса, мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сунуштап атат да исламды. Ага чейин эле Абу Талиб өзүнүн мындай ырсап сыяктуу айткандар бар эле. Эң бул мындай жакшы дин, мунун дини Мухаммадтын дини деген сөздөрдү айткандар бар эле да. Кабыл албайт эле, бирок бул жакшы дин деп билет эле да. Аябай буга мындай ооп турган да исламгачы. Жардам берген деле канча. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келип мына акыркы убакыттарда азыр жетип калыш керек. Ислам кабыл алып калса, болбосо азыр кабыл албай калса азыр түбөлүк тозоктук болуп калса деп атат. Келип анан сунуштайт. Сунуштаганда мына кабыл алайын деп атканда жанындагы эки досу Абу Талиб менен Абдуллах ибн Умайя. Мындайча айтканда эки досу айтат. Атаргабан ан миллат Абдул Мутталиб. Абдул Мутталибтин дининен кайтып кетесиңби дейт. Абдул Мутталиб ким? Атасы. Мындайча айтканда атаң дининен кетип каласыңбы? Атаң дининен кайтып кетип каласыңбы? Атаң динин таштап кетесиңби? Деп ага эмне? Шек күмөн таштап коюшат. Токтотуп коюшат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кайра сөзүн кайталайт. Кайра айтат. Кайра сунуштайт ислам. Дегенде берки экөө кайра кайталап туруп алышат. Атаң динин таштап кетесиңби? Атаң дининен кайтып кетесиңби? Көрсөңүздөр? Деп анан эмне болот? Ошентип атасынын дининде өлүп кете берген да. Атасынын дининде өлүп кете берген. Капырчылыкта өлүп кете берген да. Капырчылык. Анан Аллах субхана таала аяттар түшүргөн иннака ла тахди ман ахбабта валакинналлах яхди ман яша. Чынында сен кимди жакшы көрсөң, аны туура жолго сала албайсың. Бирок Аллах таала кимди сүйсө ошону туура жолго салат деген.
Анан аятта түшкөн макан наби валладина амана ястагфирул мушрикина ва лакана ули курба деген аятта түшкөн. Пайгамбарга иман келтирген жана иман келтиргендерге мушриктер үчүн кечирим сураганга уруксат берилбейт деген аят. Алар жакынкы туугандардан болсо дагы деп. Ага кечирим сураган болбойт. Болбой. Анан эмне? Ошо пайгамбар саллаллаху айтат да. Мен кечирим сураймын сен үчүн. Бул мага тыюу салынбаса эле деген болот да. Бирок тыюу түшкөн болот да. Тыюу салынат. Тыюу салынат. Көрсөтөр пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам динде бир нерсе кылып атканда Аллах тааланын уруксаты менен кылат эле. Биз дагы ушундай болуш керек, көрсөтөр. Бир динден бир нерсени кылып атабыз, могу динде барбы жокпу? Уруксат берилгенби жокпу? Ушинтип кылышыбыз керек. Көрсөтөр бидаттарга эшик жабылды. Биринчиден. Экинчиден бу жактан эмнени түшүнөбүз? Эң башкы сабак бунун окуясынан, Абу Талиптин окуясынан бул эмне? Чөйрөнү кароо, чөйрөнү. Көрсөтөр, мына исламга мына карасаңыз түбөлүк тозоктук болуп калып атат. Түбөлүк тозоктук. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка хадисте айткан, хадисте айтат да. Бул түбөлүк тозоктук болот Абу Талип. Бирок эмне ушу жалгыз капыр болот, буга шапаат кылынат. Ушуга шапаат кылынат. Бирок шапаат кандай кылынат? Тозоктон чыгыш үчүнбү? Жок, капырлар эч качан чыкпайт тозоктон. Капыр болдубу, мушрик болду, эч качан чыкпайт. Бирок шапаат, буга шапаат кылуунун мааниси азабы жеңилдейт. Азабы жеңилдетилиш үчүн шапаат кылынат. Түшүнүңүзбү? Эң жеңил азапталат, эң жеңил азап Абу Талип. Кандай азап? Кайнатылган дейт, кызытылган бут кийим кийгизилет дейт ага. Ошондо мээси кайнап турат дейт. Эсесеңиз субханалла. Ошол чыдайлабыз субханалла. Аллахтан коркушубуз керек да, субханалла. Күнөө кылып атканда же бир нерсе болуп атканда, айыма сурабыз керек. Тозокту чыдайланбы деп. Субханалла. Мына кандай болот? Эми бул жакта мына түбөлүк ушундай азапка дуушар болуп атат. Эмне себептүү? Чөйрө себептүү, чөйрө. Жакынкы досу себептүү. Ошондон көрсөң билишиңиз керек. Досуң бул сенин чөйрөң, бул сенин бейишиң же тозогуң да. Куранда дагы я вайлата лам аттахид фуланан халула. Мага бале болсун, мен баланчаны менен достошпой койгонумда дейт. Куранда айтат бир адам тозокко түшүп калгандан. Лакад адалладан зикри бадал жанид. Мага эскерүү келген соң ошол мени адаштырып салды дейт. Куранда айтат. Демек сен чөйрө сенин тозокко барып калышыңа себеп болуп калышы мүмкүн экен, субханалла. Чөйрө дегенден кийин досуң сен жанында жүргөн эле эмес, бүгүнкү күнү чөйрө сен көтөрүп жүргөн колуңдагы телефонуң деле сен досуң да. Ал жакта эмнени көрүп атасың дайыма кечке? Эмнени угасың? Интернетте эмне, кайсы каналдарда отурасың эмне? Ошол мына бүгүнкү ошо адамдардын достору. Ушуга дагы сак болуш керек да. Субханалла. Сак болуш керек. Ошондон мына чөйрө, сен жакынкыларың кандай, сен кимдер менен аралашып жүрөсүң, ошолорго өтө сак болуш керек. Ошолор сен адаштырып салууга себеп болуп калышы мүмкүн. Кайра тескериси жакшы чөйрө. Жакшы чөйрө болсо сенин бейишке барууңа себеп болушу мүмкүн. Эң эле жөнөкөй сен жакшы чөйрө менен жүрсөң, диндеги адамдар менен жүргөн болсоң, сага акыйкатты түшүндүрүшөт. Аллах субхана таала пайгамбарыбызга салсам башка аятта мынтип айтат. Иннека латахди ила сиратил мустаким. Чынында сен туура жолго салуучусуң дейт. Кандай мааниде? Туура жолго көрсөтүүчүсүң деген мааниде. Туура жолго көрсөтөсүң. Бирок туура жолго түшүп калып, жүрөгү ошого багытталып калуусу бул Аллах тааладан. Түшүнүңүзбү? Бирок ошон үчүн да мусулмандар дагы, акыйкат чакыруучулар адамдар туура жолго салат, баяндап берип менен. Баяндап түшүндүрөт. Сен ошондой чөйрөдө жүргөн болсоң, сен адашууларың адашуу болуп аткан болсо, же бир нерседе сен кышайып кетип баратсаң, сага насаат кылат. Сага эскертет. Кандай чоң жакшылык туурабы? Сен кайра күнөөгө тартып кетип баратсаң, тозокко кетип баратканыңды көрүп, көз чумуп койбойт кайра. Кайра эскертет. Ушундай болушубуз керек бизгечи, бирибизге. Кайра бирибизге эскертип, жакшылыкка чакырып, эң эле жөнөкөй сен жанында жүргөндө бас намазга дейт да. Ошо карабайсың, кандай чоң пайда. Сен эң эле жөнөкөй анын жанында жүргөндө күнөөкөрлөр ошондой адамдар жанында күнөө кылыштан уялып калышат да. Кээ бир күнөөлөрдү кылбайт да андайлар. Ошон үчүн колдон келсе ушундай адамдар менен биз өзүбүздү курчап алышыбыз керек. Алхамдулилlah. Ар тараптан биздин өзүбүздү колдорубуз байланып калгандай болчу. Чоң жакшылык да. Өз напсибизди биз тарбиялашыбыз керек да. Ошо чөйрө дагы бизди тарбиялоочу болот да. Ушундай чөйрөдө жүргөн болсок. Анан ошол чөйрө дагы мына бул дүйнөдөгү бага жакшылыктар. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан аль-марру аля дини халили. Адам өзүнүн досунун дининде деген. Фалянзур ахадукум ман юхалил. Ошондон ар бириңер ким менен достошуп жүргөнүн карасын деген. Ар бириңер ким менен достошуп жүргөнүн карасын. Ошо айтат башка. Ал жакшы дос дейт. Бул эмне?
Бул миск сатуучу сымал деген да. Же жок деген сен анын жанында жүрүп сен миск сатып аласың. Же болсо сага берип коет, же болбосо дейт. Эң эле аз дегенде сен жакшы жыт сезип жүрөсүң да. Жаман дос болсо жанагы немени от жаккандай дейт да, темирдин отун жаккан адамга окшош дейт да. Темир эритип от жаккан адамга окшош дейт. Же болсо сен анын жанында жүрсөң, сен кийимиң күйүп калат. Жок дегенде сен аз дегенде сен жаман жыт сезесиң дейт да. Бул мисал эмне келтирип атат? Ар тараптан дос сага таасир этет. Сөзсүз түрдө таасир этет да. Жаман дос жанында жүрө берген болсоң, ал намазды таштайт, сен да намазга кайдыгер болсоң, намазды унутуп калышың мүмкүн. Бир күнөөлөрдү кылат, ал күнөөлөрдү сен бир айтасың, кийин айтпай каласың, көзүңө ал күнөө сага жеңил көрүнө баштайт. Ошо мункар айтпай койгоң деле сен үчүн да күнөө. Мүмкүн сен дагы кызыга баштайсың, шайтан азгыра баштайт. Түшүндүрбү? Антан эмне бул ошол нерсе өтө көңүл бурушубуз керек да. Өзүбүз үчүн дагы биз жоопкерчиликте болгон биздин жакындарыбыз, кол алдыбызда болгон үй бүлөбүз үчүн дагы. Биздин аялдарыбыз кимдер менен сүйлөшүп жүрөт, балдарыбыз кимдер менен достошуп жүрөт. Ошолор үчүн дагы биз аталар болгону, үй бүлө башчылар болгону биз алар үчүн жооп беребиз. Бул үчүн биз Аллах Тааланын алдында жооп беребиз да, субханалла. Анан жакшы достун дагы мына бейишке барып калуу себебин дагы бул кандай? Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айткан, качан мусулмандар бейишке киргенде дейт. Бейишке кирип калганда мусулмандар Аллах субхана таалага кайрылышат дейт. О Аллах Таала, баланча киши дейт, баланча сенин пендең. Бул биз менен чогуу намаз окуп жүрөт эле. Биз менен чогуу орозо кармайт эле. Биз менен болгон эле деп Аллах Таалага кайрылышат. Шафаат кылышат ошол үчүн. Аллах Тааладан суранышат. Биз аны таппай калдык дейт. Аны таппай атабыз бейиште. Дегенде Аллах субхана таала периштелерге буйрук кылат. Булар айткандардын баарысын чыгаргыла дейт. Анан алар тозокко барат, периштелер барат. Анан Аллах субхана таала кайтып келип, Аллах Таала сен буйрук кылгандан баарысына эч ким сен калтырган жокпуз дейт. Субханалла. Ошо шафаат хадисинде ошондой өзүбүз келет да. Демек карасаңыздар, жакшы чөйрө адамдын бейишке барып калуусунда, тозоктон чыгып калуусунда себеп болушу мүмкүн да, мусулман болгон болсо. Ошондон илгери имамдар айтат эле, субханалла. Мени таппай калсаңар сурап койгула дейт эле да. Субханалла. Ошондон биз да бирибиз таппай калсак сурап койгула да. Сурап койгула, субханалла. Көрсөтөр, ошондон чөйрө өтө маанилүү да, чөйрө менен. Бул чөйрө жакшы чөйрө болгондугу чоң неемат, чоң жакшылык. Ошондо баркын билиш керек да. Ошондой чөйрө менен бекем болуш керек. Ал-мар'у ма ман хабба яумал кыяма дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Адам кыямат күнү кимди сүйгөн болсо ошолор менен бирге болот деген. Эгер капырларды сүйгөн болсо, адашкандарды, күнөөкөрлөрдү, кайсы бир капырларды кумир тутуп, ошолорду сүйүп ошентип жүргөн болсо, кыямат күнү ошолор менен бирге болот. Ким кайра такыбаларды, алымдарды, салихиндерди, сахабаларды, пайгамбарларды сүйүп, ошолорду үлгү тутуп, ошолордун артынан эртип жүргөн болсо, эмне болот? Ошолор менен бирге болот. Абу Талиптен соң ушу кайтыш болуп атат. Көрсөңөр, капырчылыкта өлүп атат. Капырчылыкта өлүп атат, субханалла. Атасынын дининде өлүп атат. Мына ушул жакта дагы маанилүү. Мына көрсөңөр, шайтан неткенде качан адамдарды адаштырыш үчүн эмне деп атат? Адашууну карман, ширкти карман, капырчылыкты карман деп айтпайт. Эмне деп айткан? Ата бабаңдын дини бул. Сен атаң деле ушуну карманган. Мына эл деле ушуну карманат деп ушундай башкача атайт, көрсөңөрбү? Адашууну адашуу деп атабайт. Көпчүлүк деле кылып атпайбы? Эл ушуну карманып атпайбы? Ата бабам дини деп башкача сөздөр менен атайт. Көрсөңөрбү? Адашуу деп айтпайт. Көрсөңөрбү? Ошондо биякта дагы ал эки досу, ошол кезде эмне? Ширкте өл деп айткан жок да. Капырчылыкта өл, түбөлүк тозок болосуң деген жок. Кантип кооздоп атат? Адашууну Абдул атаңдын дини деп атат. Адам ата сүйөт, аталарына байланган да жүрөгүмө. Кантип мен ата бабамды таштап кетем деген сезим оюн койгон да. Көрсөңөр? Кантип мен ошону таштап кетет белем деген. Ушундай көрсөңөр, кандай бул шайтан адаштырат. Ошондон акыйкат келгенде биз акыйкатка моюн сунушубуз керек. Башка нерсеси андан экинчи орунда болуш керек да. Анткени биз эмне маанилүү бизге? Бейишке барып калуубуз маанилүү?
же сен ата бабаң менен болуп тозок болуп калган. Ата бабаң тозокто деген жериси жок. Бирок мына Куранда келди. Вайда кыйлалахум табиу манзалалайт. Качан аларга Аллахтан түшкөн нерсени ээрчигиле деп буйрук кылынса дейт. Мына биз эле айтабыз да. Бул акыйкат Аллахтан түшкөн нерсе. Мына Куранда айтылып атат. Мына Аллахтын элчиси айтып атат. Бул Аллахтан түшкөн нерсе деп айтабыз да, туурабы? Ошону айтып Аллах таала айтып берет. Вайда кыйлалахум табиу манзалалайт. Качан аларга айтылат дейт адамдарга. Аллахтан түшкөн нерсени ээрчигиле деп. Қалу бәл нәттәбиу ма алфайна алейхи абағана дейді. Алла айтады дейді, жоқ дейді. Жоқ. Біз ата бабабызды тапқан, немнеде тапқан болсақ, ошоны ээрчийбиз деп айтады дейді. Құранда қанша жерде келеді, қайра айтылады. Көрсөтөрү шайтандын жолу кандай болуп экен адаштырыш үчүн? Бул адашуу деп айтпайт эле. Ата бабабыздын дини дейт эле. Ата бабабыз ушул. Авала кана абағум ла яқилун шей ва ла яхтадун. Эгерде алар ата бабалар эгерде сени түшүнгөн эмес болсо, же алар туура жолдо болгон эмес болсочу, ошондо деле силер карманып кете бересиңерби? Адашуу, анык адашуу болгон болсо дагы. Мүмкүн ата бабаларга акыйкат жеткен жок, алар Аллахтын алдында актанат мүмкүн. Оправданиясы болот. А сага жетти, алар мүмкүн азапталбайт жетпегендиги үчүн. А сен жетип кабыл албагандыгы үчүн сен азапталасың. Бүгүнкү кээ бир адамдар чыгат, биздин ата бабабыздын дини теңирчилик болгон деп жалган айтып атышпайбы? Эгер теңирчилик болгон эмес. Алар өздөрү да далилдеп бере алышпайт. Изил дегенде алар өздөрү далилдеп бере албайт. Теңирчилик деген дин болгон эмес. Кийин эле булар ойлоп таап алышкан да. Ар кайсы нерселерди чогултуп. Анан бул ошентип айтат, макул айталы. Теңирчилик болгон болсо дагы, эгерде макул деген болсок дагы, талаш үчүн да. Негизи алдагы жагы жалган. Макул деген болгон болсок дагы, бирок биздин ата бабабызга акыйкат келгенде кабыл алышкан. Эгерде ата бабабызды кармап турган болсок, эмне кылыш керек? Анда биз исламды кабыл алышыбыз керек. Ата бабабыз акыйкат жеткенде кабыл алышты, ушуну туура көрүштү. Артык көрүштү ошол буга чейинки динден. Түшүнүңүздөр? А негизги ата бабаларыбыздын эң дини кайсы? Ислам. Анткени эмне? Адам алейхиссалам эмне? Кайсы дин менен келген? Адам алейхиссалам дини ислам болгон. Андан кийин орто жолдо шайтан адастырып, кайра кайтып акыйкатка ошондой боло берет да. Негизги чын ата бабабыздын дини эмне? Бул ислам. Түшүнүңүздөрбү? А ошондой көрсө бул жакта. Бирок жанагы шек күмөн мына Куранда да мына Абу Талиптин окуясында дайыма кайталат. Мына бизде дагы ушуну уксаңар болот. Көрсөтөрбү? Муну кылба, бул мындай десең, ата бабасы муну кылып эле жүргөн. Илгертеден эле муну кылып жүрүшөт деген сөздөрдү айтышат да. А бирок изилдесең да андай дагы эмес да. Андай дагы эмес, көрсөтөрбү? Субханалла. Бирок жөн эле бул шайтандын шек күмөнү. Эми иншалла мындан соң жиндердин ислам кабыл алгандыгы тууралуу окуяга өтүп атат. Бул иншалла узунураак окуя. Иншалла ал тууралуу кийинки сабакта улантабыз. Субханакаллаху ва бихамдика ашхаду ан ла иляха илля анта астагфирука Аллах таалан сурайбыз. Бизге ушуну пайдалуу болгон болсун, жана бизге пайдалуу илимди көп өткөн болсун. Баракаллаху фикум.